Ихсан кооперативинин жетекчиси камакта калтырылды. Буга чейин милиция тарабынан кармалган жетекчинин баш коргоо чарасы каралып, сот аны 2 айга камакта калтырды. Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 14 июлда 1 май райондук сотунан билдиришти. Учурда ишенип берилген мүлүктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси менен козголгон кылмыш иши тергелип жатат. Акинай Бекмурзаева 11 июлда кармалган. ИИМден үстүбүздөгү жылдын март айынан баштап өлкөнүн бардык аймактарынан аталган кооперативдин үстүнөн арыздар түшкөнүн билдиришкен. Тургундар аталган кооперативге акчаларын салып, бирок убадаланган мүлүктү албаганына даттанышкан. Ал эми Ихсандын мүчөлүгүнөн чыккан тургундар акчаларын кайтарып ала алган эмес. Жалпысынан келтирилген зыян 121 миллион 313 миң сом 950 сомду түзгөн. Ихсан кооперативи бул сумманын ордун толтурулган эмес. Мындан улам ИИМ кооперативдин үстүнөн алдамчылык жана ишенип берилген мүлүктү ыйгарып алуу же коротуу беренелери менен кылмыш ишин козгогон. ИИМден аталган кооперативде каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтышып, кыргызстандыктарды ага кошулуудан карманууга чакырышты. Ошондой эле кооперативге салынган акчалар кайтарылбашы мүмкүн экенин эскертишти. Буга чейин аталган кооперативге нааразы болгон тургундар бир нече жолу митингге чыгышкан. Убадаланган мүлүктү ала албаган кооператив мүчөлөрү акчаларын кайтарууну талап кылышкан, ошондой эле бийликтен бул ишти көзөмөлгө алууну суранышкан.